жакшыларын көрдүк. Бүгүн десе мен сменада переводчик болуп иштерим. Орус тилден, австрийский тилден, онан десе Украинанан келген улусты, билелерди десе автобусту бизден оларды жатырышкан жерден, лагерден ого жетире тартам. Вот мен уже канча жарым айга жетип бараты, онда иштеп турам. Onun için dese Telegram'da boyumdan австрийский Алтай соондарда кезиктей бош болсам бичип турам. Вот. Те Алтай албатага мен эми күзеп чадым. Эмди 24 февральдан ала 2022 жылдан Россия десе страна изгой болхаларне. А Путин не как диктатор не рукопожатный не ол эмди Россиянын любой эле жаңда турган улустар десе Африканын 3-нчи сорт орундарга дүңөй болхаларне. Onun için Alтай албатага жартап жадырым, загранпаспорт оформлайтап, онун эмигрировать этигерне. Оны эмди Россияга Алтай албатага өздөргө арга жок болорне, жаңсы уртандагыларне. Как биздин кичиний кырлык журта Байрышев деп уголовник болгон, жантайында Урданов взятка алып турган оголу дүңөй билтинге дүңөй улустарым десе жаңда турар онуне. Вот, онайда жартамал берип жадым, кем күнзеп турам, боюнун бала баркаларын өзү чыгара тартар керек, жүрөр керек. Эмди кандай бир кичиний африканский оронуга дүңөй болхаларне. Эмди Россияда канча 6000га жук санкциялар эткөнү, даже сенаторларне, даже депутат эмди петицияны үзе запрещать эткөнү, Евросоюзден, Американын кайден да жоктар арасы жок боларне. Вот андай жакшы жүрөгөр австрийский Алтайцы подписываться edер, Телеграмда, Ютубда, Инстаграмда биз все барны. И Фейсбукта тоже. Жакшы жүргөрө жансы бардым найдып берет.